Altından inek salındım, altınım sadır sağındım. Gümüşten inek salındım, gümüşümü raykülüm sağındım. Jüylü attı da, aldayla aynay satırılmay koy desem bolboysun. Anam boldu sen çıkınca gütöm men, ölbeyim men dep uşinti öyle ketken anan жарым жылдан кийин көзөтүп кетти. Садырам келтат дегенде күччү да манты жасап алып энем күччү да. Майылга баратам дегенде дагы мантыны жакшы көрсө эле манты жасагыла деп баарын отургузуп алып манты жасап даярдап алып анан мен келгиче ошо мантысын жасап алып күтүп турчу эле байкуш киши. Кызматын көрсөм деп тилейм, кыздын кызын жетелеп деп. Жөн эле макалчы болчу да, өзү агышка эле макалчы болчу ушундай. Жанымда болсо апама айтмакмын, ыраазычылыгымды айтмакмын. Биз азыр Төп районунун Кең Суу айылында турабыз. Бул жерде азыркы президент Садыр Жапаров чоңойгон. Садыр Жапаров тууралуу баарына белгилүү болгону менен аны тарбиялап өстүргөн эне тууралуу маалыматтар аз. Энелер күнүнүн урматына мамлекет башчынын апасы кандай аял болгонун билели деп келдик. Анда эмесе биз менен чогуу жүрүңүздөр, президенттин айылын кыдырып чыгалы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектелүүдө. Уулум Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5000 каражаты керектелүүдө. Ушу кайдыгер карабастан уулум Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баламın bir jeri orusa, ineni жүрөк ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга эң банк өзүмө тиешелүү кымбат кыйдып чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Чуу дегенде эле биз президент Садыр Жапаровдун аталаш агасы Жумакадыр Жапаровдун үйүнө бардык. Алар биздин келээрибизди алдын ала угуп, атайын даярдык көрүшүптүр. Бизде кош. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Саламатсызбы? Жакшысыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, саламатсызбы? Кымбат түрдө. Бардыгы суроолордун бардыгын Мен аламын бардыгын. Жүрүңүздөр үйгө. Үйгө кирели. Жүрүңүздөр. Бирок атасынын эски үйү толугу менен буздурулуп, кайра курулуп жаткандыктан ал үйдү көрүү мүмкүн болбой калды. Ошентсе да сиздер видеодон көрүп жаткан бул үй Садыр Жапаров чоңойгон, бала чагы өткөн үй болуп саналат. Президенттин апасы Кадижан Максутова 1942 жылы Кытайдын Көктерек айылында төрөлгөн. Балалык чагы чоң атасынын колунда өткөн. 20 жашында турмушка чыгып, жолдошу Нуркожо Жапаров менен 1962 жылы Кыргызстанга көчүп келет. Бул тууралуу алар менен бирге Кытайдан көчүп келген жакындар эскеришет. Жеңем 13 жашымда келди менин. Жакшынакай тосуп алганбыз, энем атам бар болчу анда. Ошо 13 жашымда эмессем дагы кыз деп тергечү барыбызды. Жумакты бала деп тергечи, атыбыздан айтчу эмес, имандуу келин болчу эми Аллах такылар. Арык чырай кичинекейинен татынакай болчу, көздөрү тегерек
жакшынакай болчу. Эми ошо эң улуу жас кимге? Окшош, көздөрү чоң, таптатмакай болуп турбайбы президент. Бақшасыздар, мен Райкеммін. Мен журналистмин, апа. Кандайсыз? Кадыжандын уруусу Байбато деген элде болот уруусу. Ана Максут деген адам чоң атасы болот. Максуттун улуу өмүр деген Кадыжан атасы болот. Анан ошо чоң атасы тарбиялады го Кадыжанды. Кайнене кайнатасы бар, чоң кайненеси да бар болчу анда, чоң энеси. Кийин бала бол Жакат деген биринчи кызы. Андан кийин сабыр турат, андан кийин өзүлөрүнчө бөлүнүп, анан өзүнчө оокат кылды. Ошо өз оокатына тың, токто, меймандос келин болчу Кадыжан. Булар анан ошондон кийин келишти. 62-жылы келди, 62-жылы кайсы айда келди? Кыштын күнү келген, кыштын күнү кар бороондо келди. Ушул жерге түз келишти. Булар анан ошентип туугандарыбыз келип, бадырап, жайнап, жакшы болуп калдык. Ошондо Кадыжанды жаңы эле алып келген окшойт, Рахим-ай. Тияктан 2 ай болуп калган. Жаңы эле үйлөнүп келиптир. Жап-жаш эле мушундай келин. Кадыжан Максутованын төркүнү Кытайда калып, көп жылдар бою кабар ала албай жашаган, бирок сабырдуулук менен жаңы жашоого көнгөн. Көп Кытайдагы кезин эстечү, көп айтар эле мен төркүнүмдө балдарым деп өз жалгыз келген да биякачы. Анан ошентип көп айтар эле, бир туугандары жок. Жалгыз эле 62-жылы атама жаңы турмушка чыгып эле анан боюнда бар экен да, анан атасы бара бер, биз артыңа барабыз деп бир туугандары жиберип ийген экен да, анан ий келет деп эле келе бериптир. Анан ошо ойдон бир туугандары, ата-энеси бүт келген эмес. Ал баары Кытайда калып, паспортун бирөөлөр жоготуп коюп, анан ошо ойдон келбей калышкан экен. Анан ошо өмүр бою эле атам менен ошо бу биякта жашады, ошо көп ыйлап эскергендерин мен жанында болдум да. Жолдошу Нуркожо Жапаров менен биргеликте 11 баланы, 5 кыз, 6 уулду тарбиялап өстүргөн. Ошо жеңем бу абама турмушка чыгып келгенде мен 10 жашта элем. 10 жашта болчумун. 62-жыл болчу ошол. Бир чети энемдей эле болуп калган а киши. Эми а киши ошол ишремчил эле, баатыр эне болчу, 11 баланы төрөп, ушулардын баарын өстүрдү, баарын чоңойту. Жаш кезинде алар көп иштеди. Ал кезде ошол совхоз, киши жетишпей, сакман болот, тиги болот, бу болот. Анан элдин баары мындай, келген коноктордун баардыгы ошо дандырнан. Жеңем аябай мээримдүү, аябай кенен ушундай киши болчу да, ниети ак, мээримдүү болчу. Анан ушу дасторкону да кенен, ушундай эл алган, журт алган адам болчу. Жеңемден ажырагандан кийин аябай жоготуу болду мага деле. Баары жаш, мен тегеректен мен эле калдым ошо. Анан ойлосом мындай жаман болуп кетем. Жеңем ошо кыздары тууралуу көп айтчу. Ошо кыздарым чоңойсо, илимдүү болуп, билимдүү болуп, окуса деп окутту кыздарын байкуш. Аба менен жеңемчи. Кадыжан апа балдарын эмгекке, ыйманга, сабырга тарбиялаган. Ал катуулук менен эмес, көбүнчө өзүнүн жүрүм туруму аркылуу үлгү болуп балдарына тарбия берчү. Негизи эле сиз апа дегенде апаңыздын кайсы элеси көз алдыңызга тартылат алгач эле? Апа дегенде эле эми айткан насааттары, анан айылда туулуп, айылда чоңойдук да. Ошол айылдагы жүргөн күнүмдүк баягы турмуштагы элестери көзгө элестейт да. Насаат сөздөрүнөн болсо, апам өмүр бою эсте каларлык сөздөрү бар. Ошо кичинекей кезинен бүгүнкү күнгө чейин, ошо өлгүчө чейин айтып жүрдү. Бирөөнүн бирдекесин алба, тартып алба. Бирөөгө жамандык кылба. Жамандык кылсаң төбөдө Кудай карап турат.
өзүңө тиет, өзүңө тийбесе балаңа тиет, балаңа тийбесе неберең аркылуу келет деп айтаар эле да. Ошо балдарды эмгек жагына тарбиялады Нуркожо көтөм. Балдары тенттегенден барган жок. Мына жакшы өстү. Окутту, билимди кылды, айтатпаймынбы. Мына эми Алла Таалам буйруп, мамлекетти башкарып турат Кыргызстан Садыр. Мына бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кам болорун ким билет деген макал кыргыздын ошондой. Садырам келатканда мен лично мен өзүм коркчумун да. Өлө коркчум. Бул эжемен анан ошо көчөлө айтып аткам Садырам экөө келатат дегенде үйдүн баарын жууп, тазалап, келип эле мынтип карашчу да, таза болбосо урушчу да, анан коркчум да. Анан ары берде бастырча эмес, аябай строгий болчу да. Ал тиги студент болуп келатканда деле энем келатат дегенде, Садырам келатат дегенде күтчү да, манты жасап алып энем күтчү да. Мантыны жакшы көрөт деп жасап алып күтчүбүз. Ошо манты эле жасап коелачы, даже айтчу, туурап эле даярдап камырын эле жууп берсеңиз, мен өзүм деле туурап, өзүм деле түйөм дечи да. Манты жасагалаш дей берчи да Садырамчы. Анан манты жасап күтүп турчубуз. Анан өткөндө дагы тиги мен күлүп атпайм, Садырам барабыз деп бир кезип келели, учурашып келели. Бизди деле көп кирбейт да. Бир 6 айда бир көрөбүз биз делечи президентти. Анан кээде эле тиги кирип учурашалчы десек, анан бош болсо, келе бергиле деп коет. Анда деле 2 саат сүйлөшөбүз, анан кетип калабыз. Анан ошондо манты жасап берейин, эми энемдикиндей манты жасап ала барайын деп атам да буларгачы. Анан жасадым, таң атпай туруп алыпчы, анан алып келдик, анан 1-2 манты жеп туруп. Жакшы болуптур, бирок энемдикине окшошпоптур деп койду. Күлдүк. Конечно, энемдикине эч кимдики окшошпойт да. Армияга кетип атканда дагы бир эсимден кетпейт. Мен кичине бир ооруп калдым. Анткени баягы картошка отоп жүрүп, эми түн ичинде баягы тентекпиз да, ойноп кетебиз. Анан эртең менен тургузат, картошка отоп келгиле дейт. Анан өйдө жакта бир жакшы бир мындай жаратылышка, жээгине, тоонун түбүнө айдоо жерибиз бар эле. Айдап анан картошка сээп коет элек. Анан ошол жерде отоп атып, анан түштө баягы түшкү тамак ичкенден кийин жатып уктап турайын деп мындай көмкөрөмөн жатып уктап калыпмын. Көкчөпкө жатыпчы. Анан баягы ашказанга суук тийгенби, эмне болгон, аябай ооруп калдым эртеси күнү. Армияга кетейин деп аткан мезгилим эле. Анан больницага алып барышты, райондук борбордогу больницага түпкап келип жаткызды. Бир жума жаттым. Анан кийин армияга кетчү күнүм келип калды. Военкоматтан болсо, келип мени сени больницадан алып кетебиз, сен баягы анкорлонуп эле коркуп армияга кеткиң келбей жатып алдың дегендей кылды. Бирок мен айыга элекмин. Анан кой, мен чыгып кетишим керек армияга деп, анан ооруган бойдон больницадан чыгып анан үйгө барсам, түн ичинде баягы армияга узатуу болмок да, эртең менен таң атпай алып кетмек. Анан кечинде барсам, байкуш энем дигел атамдын инисинин аялы экөөм, эки абысындар каскан мантыларды жасап отурушуптур. Жакшы мантыны жакшы көрчү эле, ушу армияга кетердин алдында манты жеп алып кетсин деп. Ушинтип экөөбүз манты жасап атабыз сага деп кечке маал барсам, больницадан чыгып алып барсам. Анан ошентип анан ошол түн ичинде манты жеп алып, жаныма дагы салып, ороп салып беришти. Жанагындай контейнерге. Ошону менен анан манты алып анан армияга кеткеним эсимде да. Кийин студент кезде же болбосо баягы өзүнчө бөлүнүп чыккандан кийин үйгө барасың да, эми шаарда турасың. Бишкекте караколдо туруп калдык. Анан баратам, айылга баратам дегенде дагы мантыны жакшы көрчү эле, манты жасагыла деп баарын отургузуп алып, манты жасап, даярдап алып анан мен келгиче ошо мантысын жасап алып күтүп турчу эле байкуш киши. Анан кийин ушу Садыр жөнүндө көп эле эмелер болду. Баягы депутат болду. Анда сүйүнүп барыбыз. Жеңем айтчу да, ушу балам чыкса, Кудай буйруп бир ушу элине кызмат кылып аман болуп чыкса экен. Ушу балам аман чыгар бекен ушу эмеден деп. Ошондой тилек кылчу. Анан ушу айт, сиздин балаңыз деген президент болот жеңе. Камарабай эле кой, эмне санаркайсың, чыгарабыз деп коем мен. Анан кийинчерээк эле баягы камалып калган кезде неме болуп калды, ушу жеңе. Өзү дагы ооруп калды. Анан жанагы чыгылып дагычы бутун ортолбоду. Ошол кезде дагы көп эме тартып калды. Ошондо аман эле чыгып келсе экен үйгө.
балдарым аман болсо экен деп Кудайдан аябай тиленип ыйлачу. Эненин үмүтү акталып, Садыр Жапаров бала кезден эле өзүнүн өжөрлүгү, уюштуруучулук сапаты менен айырмаланып турганын айылдаштары эскеришет. Бир күнү тиги мелисти өкөлөп сабап коюптур. Садыр менен Тилек экөө ошол көчөдөн ойноп атышып эле үйдүн жанынан, ошолордун үйдүнүн жанынан эмес Шакир деген кайным бар болчу, анан ошонун баласы Мелис ал деле чогуу окушкан. Анан экөө биригип алып туруп экөөнү сабаптыр. Анан жеңем келиптир, жеңем деп коем, Гүлсүн келиптир жеңеме. Анан ушинтип экөө биригип алып деген мени Мелисимди сабаптыр деп. Оюм бала да мен бүгүн ушта эртең табышат жаңа келип үйгө кирип чай ичели деп. Ана мени чыга алып эле чакырып атпай бери кел чай кой. Барсам эле тиги жеңе бар экен, анан чай коюп экөөбүз отуруп чай бердик. Анан ой ал бала да бала үчүн урушуп атат да эмне талашса ошо топ талаша кетип эле ошондон эле урушуптур. Топ талашып эле. Кичинекей кезде тентек болчубуз. Кошуна балдар менен башка мындай өзүбүздөн улуураак балдар менен деле мындай бир чүк ойнойт элек, мушташып кетет элек, сабап коет элек. Анан кийин бир күнү бир ошол кошуна бала экөөбүз аркы эки көчө ар жакта турган баланы бир сабап коюп, анан кийин колу чыканагынан сынып кетип, анан кийин ошондо бир аябай урушканы бар. Алдына түшүп барып берки кошуна бала экөөбүздүн апабыз барып алдына түшүп чай чакырып ушинтип кечирим сураган күндөрү болгон да. Ошол күндү өмүр бою унутпайм да. Эстегенде күлүп калабыз биз. Ушундай болду эле деп. Эми бала кез ал убакта бир 5-6 класс окуп жүргөн кезибиз болсо керек. Бул жерде чогултуп койгон сүрөттөр ушу Кадижан апанын үй бүлөлүк, ошол кезде эле жашыраак кезиндеги сүрөттөр экен. Бул сүрөттөр боюнча айтып берсеңиз, мисалы, бул сүрөт канчанчы жылкы? Бул эми сүрөт мурун жанагы түптөн барып фотосалондорго өтчү да, Пржевальскийлерге Караколдо ошо барып түшкөн сүрөт экен. Бул 88-жылы түшкөн экен. Бул болсо кийинчерээк эле агамдын үйүнөн түшүптүр, балыкчыдан. Бул болсо ошо түптөн түшкөн сүрөт го, салон. Эми Каракол, э? Жок, бул балыкчыдан. Бул жерде менмин да. Мен анан улуу эжем чоң баласы менен. Биз балыкчыдан түшкөн сүрөт бул. Сиз апаңызга окшобойт экенсиз. Менби? Үн окшобойт экен, ошо. Жана тиги эжем айтып атпадыбы? Жеңем жаңы келгенде биринчи кызына окшош депчи. Мына ушул эжебиз могул. Ушул эжебизге ушундай экен да, жаңы келгенде точно ушундай экен. Бул болсо эжем, бул эжем, анан Сабырбам. Бул неберелери. Ошо Сабырбамдын улуу баласы, бул эжемдин улуу кызы. 93-жыл. 93-жыл. Мондай сүрөт ар бир үй бүлөдө бар, мен билгенден. Боз үй деп жасалгалап койчу. Жасалгалап. Ар бир үй бүлөдө бар го мондай сүрөт. Бул Караколдон Садырбамдын үйүнөн экен. Бир туугандар ошо үйүнө барып түшкөнбүз үй тоюнда. Бул 3-чү агам Дөөлөтбек. Бул эң улуу агам Садырбам. Бул ар жагында энем. Бул байкемдин ошо биринчи жолдошу казы болуп калган. Президент атасына окшош экен, көбүрөөк, Атасына окшош. Кулк мүнөзүчү кимге окшош? Кулк мүнөзү Экөөнүкү тең бар го. жок, көбүнчө атабызга окшош Садырдын кулк мүнөзү. Апабыз деген мындай оор басыруктуу, көп мындай неме кылчу эмес да, ойлонуп, анан монтип сүйлөчү да. Атабыз болсо мындай тез мындай кабыл алчу решение. Ошо Садырдай болчу. Шашма кичине. Анан басканада тим эле ошо атабыздын өзү да Садырдыкы. Жана аркасынан чуркап жете албай калышпайбы? Точно ошо атабыз тарткан. Бардык учурлары көз алдыма, энемди эстесем эле сразу эле баягы айылдагы күндөр эсиме түшөт. Баягы
айылдайм баягы оокат жай менен эмеспи, мал тейлейсиң, картошка тойсуң, кузик тойсуң, чөп чаап келесиң дегендей. Анан келсең тамагың даяр, ысык тамакты даярдап коюп күтүп аткан болот. Анан отуруп алып анан кийин огородко тамакты жайып алып туруп, анан кийин жайдын күнү, ошо жайдын күнкү күндөр аябай көп эстейсиң да. Тамак жейип баарыбыз отуруп огородто, анан кийин эртең ушчу бир 4-5 түп өрүк бар эле огородто. Алманын түрлөрү, өрүктүн түрлөрү болот эле. Исикуски апорт деп коет, ушундай аябай таттуу алмалар. Анан ошо бир июльдарда эле го дейм, ушу бышып калат. Июнь-июльдарда эле бир 4 түп өрүк, эртең бышкан өрүктөр болот эле, абрикос деп коет эле. Ошону түйүн отуруп алып, тамак жеп, абрикостон жеп ушинтет элек да. Анан байкуш киши ошол ал убакта жаш экен, азыр ойлосом, жаш кез экен да. Тиги көп ойноп кетчү элем көчөгө, анан ушуп калчу эле энем. Тиги аябай катуу деле ушчу эмесмин деп бир көз караш менен караганда коркчумун да. Энем келтат дегенде конокко кетет, бизди үйдө карагыла деп коет. Ойноп кетем да, анан энем келерде чуркап келип үй жыйнап, анан чай кайнатып койчубуз. Постоянно конокко кеткенде, атам менен энем келгенде чай кайнатпа. Чай кайнабай турса урушчу да. Эмне бүт үй жыйнал эмес, чай кайнал эмес, анан баарын жыйнап, чай кайнатып күтүп турчубуз. Анан келип чай ичип алып, анан эс алышчу да. Төрөгөндө аябай ошо толготуп атканда түшүмө кирди, атам дагы мындай бадыотко сахар алып келип берди деди, кант алып келип берген депчи, толтура кылып. Анан ошонун эртеси эле төрөдүм, садырды төрөдүм деп көп айтчу да. Садырымды төрөндө аябай кыйналдым деп. Ошо кыйналганда анан түшүмө атам кирди деп. Атам кирип, анан ошо кантты алып келип бергенде анан эми төрөйт экен деп анан. Жакындарынын айтымында президенттин апасы Кадыйжан Максутова эмгекчил, сабырдуу, кайраттуу, кеңпейил аял болгон. Анын үйүндө дастаркон дайыма жайылып, келген конокко эшик ачык болчу. Жеңем ушунчалык дастаркону бересем, барсаң өзү балпай отурат, бягында жармасы, бягында жаңы бышкан наны, дандырга жапкан нандары ушунчалык сон. Анан келгилен жаңы нан бышырдым деп эме кылчу эле, эмне деген кенен киши эле. Жеңемде аялдык сапаттардын эң жакшы жактары абдан көп болчу. Оор басырыктуу, сүйлөгөн сөздөрү орундуу, дайыма улууларды сыйлап, кичүүлөргө ызаат кылганды билчү, өзүнүн кеп кеңешин айтчу. Санаалаштарынын айтымында Кадыйжан апанын колу дагы эптүү болгон. Ал шырдак шырып, кийиз басып, төшөк жасап, кыздарынын себин да өз колу менен даярдаган. 69-70 жылы ушу ишти баштап калдык да, мындай жасайлы деп. Анан жаңы үйрөнчүк кездеги ушу жасаган шырдактан үйрөнчүктөр. Анан тиги ошондо жасадык, ойдурдук, чыкырып, ойдуруп, анан шырып, дегенде жүрмөдүк. Анан жеңем экөөлөө, жеңем меники окшоп атабы дейм да. Окшоп атабы меники десем, окшоп атат, сеники жакшыраак сайып атасың. Дейт, кана жок, сиздики жакшы экен. Экөөбүз бири-бирибизге аябай мындай эметебиз. Сиздики жакшы, майдарак болуп атат, меники кесек болуп атат деп. Ушу жакшы сөзүн айтып, ушуга колун тийгизип, жасашып, ушуну үйрөтүп, мага дагы жакшы эмелерди калтырган негизи эле. Анан ошону сактап, ушуга чейин сактап, барктап, жыйып коюп, салып коюп жүрөм. Шырдактар жасайбыз, кийиздерди басабыз, шырда коебуз. Анан жашыл чана мынасын айдайт. Кадыйжан апа кыздарына дагы өзгөчө кам көрчү. Турмуштагы кыздарына ар дайым эт сүрсүтүп берчү. Бул тууралуу кызы Райкүл Жапарова эскерет. Этти аябай жакшы сүрсүтүп койчу. Анан сүрсүтүп коюп эле анан жаз болуп калган кезде баягы эттер кичине азайып калат да. Анан ошондо эле мына акыркыт деп салып койчу дагы берип. Анан андан бирөөбүз келсек эле кайра эле дагы деле акыркыт деп салып берчү да. Ой, сен этиң мурда эле төгүнбөдү эле десе, жок, дагы кичине бар деп коюп эле. Лагманды чоюп жасачу, мындай такыр мындай немеге жасачу эмес. Өзү чоюп, колго жасачу, лагманды жакшы жасачу, шылып тамактарды жакшы жасачу негизи. Анан элдин баары мындай келген коноктордун баардыгы еще дандырнан. Дандырнанды бир башкача жасачу да. Анан дрожжи менен дагы ачытчу эмес, атайын өзүнүн ачыткысы болчу, ошону менен ачытып анан жасачу.
ошо дандырынан сүрөт эле элдин баары айтат, силердин үйдөгү сүрөттү азыр барбы ошондой эт деп сурашат азыр дагычы. Кадыйжан апа жаш келиндерге колго кесме жасаганды, казанга тамак бышырганды, чайды самуурго кайнатканды үйрөтүп, конок тозуу маданиятын дагы айтып берчү. Бизге деген көп нерселерин үйрөттү. Колго камыр жууртуп, жакшы тыныксын балам, кое тургула муну, азыр койгула тыныксын деп баягы колго кескенди үйрөттү. Тамакты казанга жасатып, самуурду койдуртуп, анан барганда ошо энебиздин курут жайчы эле, өзү жайчы эле өз колу мененчи. Анан ал куруттары да бир башкача куруттар болчу. Ошол кезде деген чөөгөнү кошуп алып жасачу экен. Ошол курут дагы эле азыр биздин көз алдыбызда турат да, барган сайын ошо курутту үйгө барган сайын ошо курутун эстеймен. Анан каттамасы да аябай таттуу болор эле да, колго жасачу ал каттаманычы. Анан ал кезде ошо каттаманы сары май менен жасап берчү да. Анан ошо сары май менен жасаган каттамасы эми жегенде ал көпкө чейин даамы оозуңан кетчү эмес да. Президенттин апасынын дагы бир өзгөчө кайсиети анын шайыр мүнөзү болгон. Ал отурган жеринде эле жамактатып, ыр чыгарып, айланадагыларды күлдүрүп жүрчү. Аз күнчөлүк болсо таң алышчы садыр колуңду, астыртан кызыр көз салып, теги Кудайым астын жолуңду. Кудайым өмүр берсе экен, рызкы көп жыл жегизип, балдарым аман болсо экен, кимдин бир улу дегизип. Кыздарым аман болсо экен, теги кимдин бир кызы дегизип, ай. Багасың кыздын баласын, бакпай койсоң баласына каласың. Багасың келин баласын, бакпай койсоң баласына каласың деп ушинтип бир урдаганда бирөөнүн чийинде калыктыкында бир жерде отуруп беришет. Ошол үчүн баланы багыш керек, кызды багыш керек, кыздын да баласын багыш керек, уулун да баласын багыш керек деген сөз да. Ошентип бир ырда ырларды бер, атаң көрү кайран заман. Уларды бактым бөпөлөп, уулду бактым жетелеп, жыргалың убайын көрсөм дере эмес, уулун жетелеп. Кыргыек бактым бөпөлөп, кыздарды бактым жетелеп. Кызматын көрсөм деп тилейм, кыздын кызын жетелеп деп. Жөн эле макалчы болчу да, өзү агышкас деле макалчы болчу ушундай. Сонун эмелерди отурган жерде күлдүрүп, жакшы сөздөрүн айтып, ушун шарактап отурар элек атаң көрү. Ал заман баары өтпөдү, жоголбоду. Ооба, өмүрүнүн акыркы жылдары Кадыйжан Максутованын тагдыры жеңил болгон эмес. Уулу Садыр Жапаровдун камакта болушу, ал эми кызы Райкүл Жапарованын саясий кырдаалга байланыштуу өлкөдөн чыгып кетиши анын өмүрүндөгү оор учурлар болгон. Кудайдан аябай тиленчү, баарыбыз эле тиледик да, баарыбыз эле жүрдүк, ыйлаптык эле. Анан жеңе дагы ошол отурганда эле Кудай бир жакшылык берип, ушу чыгып бир тоюн өткөрөр бекем деп аябай үмүт кылып, үмүттөнчү. Ага жетпей калды. Ошо кайгыдан деле болуп калды деп ойлойм да, могу Садырдан кийин эле ошо мындай өзүн таштап, эметип калды. Жеңем же болбосо аябай мындай кайраттуу, жакшы адам болчу негизи. Алтындан иймек салындым, алтыным Садыр сагындым. Күмүштөн иймек салындым, күмүшүм Райкүлүм сагындым. Садыр Жапаровга 2013-жылы кылмыш иши козголуп, чет өлкөгө чыгып кеткен учурда балдарына кабатыр болуп ыйлап жүргөнүн айтышат жакындары. Мына 2005-тен баштап Садыр саясатка аралашты. Ошондон баштап эле сыймыктанып аябай депутат болгондо ушинтип жүрдү ата энебиз. Особенно энебиз эми аябай сүйүнөт эмеспи? Атабыздын дагы сүйүнүчү дагы ичинде болот го. Энебиз аябай сүйүнүп эле сыймыктанчу баласы менен. Анан кийин ушу ар кандай немелер болуп кетпедиби? Жана камалып неме болуп калган кезде ошондо аябай мындай капаланды да. Атабызга да таарынып ушинтті, сен ушу саясатка катышпа десең ушу катышпай коет беле, ушу комтөрдү эмнеге чыгарды, сен уруксат берип койгонсуң, сен макул мейли деп койгонсуң деп атабызга аябай неме кылып жүрдү да. Сен ушуну керек эмне эле депчи, ушу камап койгон кезде. Ошо Садыр кетип
неме чет мамлекетке чыгып кетпедиби? Анын аркасынан мен да чыгып кеттим. Ушул саясаттын айынанчы. Анан ошол кезде аябай неме ыйлап жүрдү да. Ушунун эмне кереги бар эле депчи. Бирок ошо таарында да мындай сен да кетип каласың, Садыр да кетип калат, сен да кетип каласың деп таарынып неме кылды. Анан атабыз болсо туура эле кабыл алды биздин кетерибизди. Андан кийин ошо акыркы күнүндө телефон менен сүйлөштүм. Өзү сезгендей болуп, жакшы тургула, Кудайга аманатсыңар деп айтты. Полшанын жолу кайда экен, топурагы майда экен. Полшада жүргөн балдарым тегиң аман бересен, бар бекен ай. Алматы менен когалай, ар кимдин көнү жогорай. Өтеле байлык не керек, ден сак болсо болгон-ай. Алматынын ар жагы бел болот го, Жожандын эки жагы эл болот го. Түшкөндө силер эсиме, каралдым көзүмөн аккан жашым сел болот го. Саясий окуялардын фонунда үй бүлөдөгү тынчсыздануу да күчөгөн. Бул абал Кадыйжан апанын ден соолугуна да таасирин тийгизген. Себеби акыркы жылдары Кадыйжан апа бөйрөк оорусу менен алышып, ден соолугу начарлап, тез ооруканага кайрылып жүргөн. Ошо бөйрөгүнөн көп жабыркаданан боорунда таш болуп, ошо кийинки жылдары алдыралы десек көтөрө албайт деп алган жок. Ошо боорунда таш көп приступ берип жүрдү да. Анан ошо менен ошо кичүүнүмдикине ооруп эле ошояка барып алды. Бул эми депрессиядан эле, атам экөөнүкү депрессиядан кетип калды. Ошондо баты эле начарлап кетишти да экөө тең. Билинбей эле анан. Ошондо аябай кыйналганда ошо түнү менен мен отурдум. Ошондо кыйналганда мен жанында отурдум, таң атыкча келме келтирдим. Анан көзүн ачып коет да анан эмне кылып атасың дейм, мен сүф деп жанында келме окуп айтыптым да, ошончо ойгонуп эмне кылып атасың дейт. Анан дем салып атам, мени сиз кыйналып атпайсызбы десем, мен уктап эле атам деп коет, бирок кайра көзүн жумат да анан жөөлүп атты да. Алды айланайын, ай Садырым, ай кой десем болбойсуң. Ошол тиги кумтөрдү косого эле койсоң болмок деп аябай сүйлөндү да. Садырым айта берчү. Эми атам чыдабай кетип калды, эми сиз мени күтүп туруңуз, мен чыгам. Буюрса баары жакшы болот, сиз өзүңүздү кармансаңыз деп ошо эң акыркы жолу Садырым барып кесип келгенде артка барып алып ыйлады дейт. Балам калып калды деп ыйлап чыкты энем деп. Ошо барып кесип келди да, ошо түрмөгө барып кесип келди. Ошондон кийин Садырымды көргөн жок. Ошо делеске түшүп калып эле ошо бир жума чалды да гана каза болуп калды. Ошондо да жөөлүп айтып атты да. Ошо азыр кыйналган балдарын эскертип кой энелерчи. Ошо Сиз айтканыңыз бар экен, ошо атам күтпөй калды, эми сиз күтүп туруңуз мени депчи. Ошол акыркы учурун көрбөй калдым деп өкүнбөйсүзбү? Албетте өкүнөм. 2018 жыл бекен, 2019 жыл бекен Айгүл экөө мага жолугушууга барышты. Анан 3 күн, 3 сутка, эми ал жерде баягы мыйзам боюнча 3 суткага чейин берет да жолугушууну. Анан конуп, түнөп, ошол жерде 3 сутка жанымда болуп кетти, ошо өлөр алдында экен. Андан бир жарым жылдан кийин каза болуп калды. 3 сутка ошо баарлашып, чер жазышып, өткөн кеткенди сүйлөшүп, бала кезден берки окуяларды айтып берип, күлүп отуруп кеттик. Анан мен кетип атканда айттым, эми атамды күтпөй кетип калды. Эми мен чыккыча сиз күтүп туруңуз. Эми ден соолугу да начарлап ошол убакта ушундай болуп калганда, өзүн өзү таштап койгон. Апам ошо кейип, анан кийин ошол өзүн таштап коюп ооруп турган убагы болчу. Анан болду, сен чыккыча күтөм мен, өлбөйм мен деп ушинтип эле кеткен. Анан жарым жылдан кийин көз өтүп кетти. Апаңыз азыр жаныңызда болсо, мисалы, эмне деп айтат элеңиз? Кайсы сөздү айта албай калдым деп арман кыласыз? Жанымда болсо, апама айтмакмын, ыраазычылыгымды айтмакмын. Сизге эки дүйнөдө ыраазымын. Ушундай бизди мен эле эмес, 11 баланы тарбиялап өстүрүп,
ушундай элге кызмат кыла турган деңгээлге жеткирип, бирөө дагы бир мындай бир кылмыш кылып бир жоопко тартылбаган ушундай тартиптүү балдарды өстүрүп ушул даражага жеткизгениңиз үчүн мен сизге эки дүйнөдө бактылуумун деп айтмакмын ушул сөздү. Кыргызстандын ар бир үйүндөгү кожойке, эжелер, кыздар булар эне болуп эсептелинет. Анан бекер жеринен айтпайт да бейиш эненин таманынын алдында деп. Энелер ушу баарыбызды тарбия берип өстүргөн, мейли президентпи, мейли депутатпы, саясатчыбы же жөнөкөй адамбы өстүргөн бул энелер да. Ошондуктан мен ошо энелерге таазим этип, ушу майрамыңыздар менен куттуктап, майрамдары менен ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо, анан ар бир үй бүлөгө ушу Алланын ырыскысы асмандан чексиз ушу жаап турушун каалаймын. Аманчылыкта болушун каалайм.